Саламатсыздар урматтуу мен каналымдын көрүүчүлөрүм. Бүгүн ушу Украин менен Орусиянын ортосундагы болуп аткан кагылышта Украина утулуп жатат. Ошо акыркы 2 айдын ичинде 30 квадрат километр жоготту деп айтылып жатат. Жана ошо негизи Украинада камсыздоо суроолору басаңдады. Америка Штаттары тарабынан бул деген баягы логистикалык нерселерге тийиштүү, саясий нерселерге тийиштүү эмес дейт, акча да бар дейт, бирок баягы курал жеткирүү маселе болуп жатат азыркы күндө. Ошонун аркасы менен дагы атакамс менен канча урбаса дагы Украина аябай баягы орунду тийип атат ракеталары. Орусия тарап аябай көп жоготууларга учурап атат, бирок Орусиянын бүгүнкү күнү мүмкүнчүлүгү 54 000 кишиге чейин бир айдын ичинде жалдай алат. Украинанын мүмкүнчүлүгү жок кандай. Украинада массалык дезертир болуп атышат. 100 000 дезертирлерге каршы ушуну кылмыш иш козголуптур. Анын ичинен баягы жалпы Нью-Йорк Таймстын же башка ушул басылмалардын айтуусу боюнча, европалык басылмалардын айтуусу боюнча 200 000 кишиге чейин дезертир болуп качты армиядан. Бул бир, экинчиден толук мобилизацияны мисалы үчүн Америка Штаттары Зеленскийге сунуш кылса, Зеленский аны четке кагып атат, толук элди мобилизациядан качып атат. Бирок жаш балдарды мобилизацияга алып атышат, баягы 18 жашар балдарды жана андан үйдө. Ушул нерсе дагы баягы Америка Штаттарынын конгрессмендери айтып атат, силер мамлекеттүүлүгүңөрдү жоготосуңар, силер деген өлкөңөрдү жоготосуңар, силер эмнеден коркуп жатасыңар, толук мобилизация мыйзамын кабыл алгыла деп айтып жатат. Украинада толук мобилизация эмгичектүү боло элек. Орусияда да боло элек, бирок Орусияда жашыруун түрдө бары бир жакшы күчтүү мобилизация жүрүп жатат. Андан сырткары дагы ушул баягы акчалай кандайдыр бир кызыкчылыкты көрсөткөндөн кийин акчага кызыгып элдер дагы эле барып атат Орусияда. Жашоо кымбаттагандан кийин, кредиттер кечирилгенден кийин бары бир баягы Орусия тараптан армияга барчу кишилердин саны арбын. Ошондуктан Орусия бүгүн толук мобилизация өткөзбөсө да, анын бүгүнкү аскерий ресурстары толук жетиштүү болуп жатат. Орусиянын башка куралдары орунду болбосо дагы, мындай кандайдыр бир өзүнүн пайдасын жакшы көрсөтпөсө дагы, мындай өлүм мындай алып келсе дагы көп мындай эффективдүү эмес деп эсептелинет. Бирок ошентсе дагы баягы Орусиянын авиациясы, каптары жана пехота аябай күчтүү күч болуп атат бул согушта. Украинанын батыштан келген куралдары кымбат, аябай сонун куралдары, аябай эффективдүү, көп киши өлтүргөн куралдары кантсе да аз болуп атат. Андан сырткары дагы пехота менен алышууда ушундай аябай баягы дыккат менен тийген куралдардын пайдасы аз болот, пайдасы көрүнбөй жатат. Анткени баары бир баягы сан сапаттан ашып атат да, сан сапатты жеңип атат. Ушундай ситуация болуп атат Украинаныкы бүгүн азырынча жеңилип атат. Ал эми Сирияда болсо Алеппо менен Идлибти алышты. Кээ бир маалыматтар боюнча ошол баягы Тахрир Хаят аш-Шамды америкалык инструкторлор даярдашыптыр. Украинанын ГУРу катышкан деп айтып атышат. Мисалы үчүн Орусиянын булактарында жана алар толугу менен дрондорду колдонуп атышат, реактивдүү двигатель менен колдонулган, иштетилген дрондорду колдонуп жатышат, FPV дрондорду колдонуп атышат. Жана тактикасы баягы Херсонго киргендей эле Украинаныкындай да. Бул деген жеңил машинелер менен баягы Харьков, Херсондо украиндиктер контрчабуул кылгандай эле кирип кетип атышат шаарга. Кирип туруп баягы Асадтын турган аскерлердин артынан мындай айланып өтүп, артына атып баштаганда тигилердин психологиялык жактан паника болуп, куралдарын берип жатышат. Бирок тигилер дагы баягы көп серепчилердин айтуусу боюнча Хаят Тахрир аш-Шам мурунку Аль-Каиданын өкүлү, Аль-Каидадан Даиш чыккан. Бул балдар дейт аябай ырайымсыз дейт. Ошон үчүн эки ырайымсыз армия бири-бири менен согушуп атат дейт да. Булар деген баш кесип атат, ар кандай баягы өлтүрүүлөрдү аябай мыкачылап атат, аябай мыкачы иштерди жасап атышат. Тигилер мурун тигилерди мыкачылап кыйнаса, булар азыр ошону жооп берип кайтарып атат да. Ошон үчүн интернетте кадрлар көбөйүп кетти. Аны көргөндө жүрөк айланат, издебей эле койгула, издесеңер баягы эгерде жүрөгүңөр мындай сезимдүү болсо, сезимтал болсо, ушул нерсени көрсөңөр аябай начар абалда болосуңар. Азыр ушундай нерселер Идлиб менен Алеппода болуп атат.
албетте ага Орусиянын жана Асадтын авиациясы катуу иштеп атат, каршылык көрсөтүп атат. Ошону менен бирге Туркия түзмө түз колдогон сириялык улуттук армия кирип атат дагы, баягы Курдистан тарабынан жана курдтарга каршы согуштарды жасап атат да, аракеттер жасап атат. Бүгүнкү күнү Сирияда абал ушундай оор болуп жатат. Орусиянын 3 базасынан 1 базасы алынды, талкаланды деп айтылып жатат жана азырынча ошол Идлибтен акырындап Хмеймим базасына карай жортулдарды аракет кылууда. Мен ушуну айтып атканча балким алышат, балким алышпайт, ким билет да, бирок бүгүнкү күнү алардын колунда аябай көп курал бар дейт. Эң кызыктуусу мурун бир ай мурда, 2 жума мурда Израиль айтып аткан, көрсөтүп аткан, Сирияга Орусия аябай көп жаңы курал, мындай эле 2022-2023-24 жылын жасаган Корнет жана башка ушундай системаларды, РПГлерди жибериптир. Мынакей деп баягы плашкаларын көрсөтүп атат, плашкаларда жазылып турат Сирия үчүн деген. Сирияга жиберилген партия деп жазылып турат, 2022 жыл, 2024 жыл деп жазылып турат. Анан ошол Сириядан келген курал Хезбалланын колуна өткөн. Хезбалланы мисалы үчүн Израиль согушуп атканда, складтарын алып алганда, ошол курал келип чыкканда, Орусияныкынан аябай таарынышканда израилдиктер, бирок кандайдыр бир сүйлөшүүлөр жүргүзүп, ошо баягы куралдарды чектөөгө кандайдыр бир аракет кылдырабыз, Орусияны чектейт деген мындай билдирүүлөрдү жасашкан. Анан Израиль азыр болсо башка ошол Асадтын серепчилерин айтып атышат, биз деген ошол сириялык баягы Хезбалладан складтардан алынган куралды азыр ушул Тахрир аш-Шамдын колунан таап атабыз дейт. Демек Израиль түзмө-түз ошол куралдарды кайра ошо сириялык баягы козголгончулардын колуна карматып атат дегендей маалыматтар кетип атат да. Ошондо кызыктуу нерсе, анда бул баягы согушчандарды ГУР Украинаныкы даярдаган эмес, Орусиянын баягы булактар боюнча Америка Коштаттарынын адистери даярдаган эмес, жана Израиль бүгүнкү күнү курал менен камсыздандырып атат деген сөздөр жүрүп атат да. Эми ал канчалык чын дагы текшерилиш керек. Булактар бул видеонун астында келтирилген. Мен деген ар бир айткан сөзүм бул деген асмандан алып атпайм, мен деген ушул серепчилердин сөзүнөн жана эл аралык мындай адептүү, акылактуу, өзүнүн кандайдыр бир аты негизделген, калыптанган маалыматтык агенттиктерден келтирип атам да. Ошон үчүн бияктан текшерип алсаңар болот. План үйрөтүүчү видео курсту жаздым. Могул QR код менен киргиле катталгыла, силерге 2-3 күнүн ичинде кат келет. Андан ары ошо окуйсуздар, бизнес планды түзүүгө үйрөнөсүздөр, же болбосо аны консалтинг кылып башка ишкерлерге бизнес план түзүп бергенге жетишесиздер да. Ошондой, андай эмесе, ушуну менен ролик бүттү. Комментарийлерден силерди күтөм. Тактикалык федерациясына мүчөлүккө киргиле, страйкбол ойногула, ден соолукка жакшы.